Атым Эмил, келинчегим Наргиза. Ошо түйүм өзүм төрөлгөнүм Бишкектен төрөлгөн, бирок түйүм Адбаш. Келечек компаниясын YouTube'дан көрүп калгам. YouTube'дан көрүп анан келинчегим менен кеңештим, үйдөгүлөр менен кеңештим. Анан бир жолу келип көрөлү деп аракет кылдык. Анан бир көрүп келинчегим ишенбей койгондон кайра кетип калганбыз. Алла катырын деди да. Ар кайсы сайттардан угуп атып, YouTube'дан угуп. Мен чок иштеген кызымдын аяшы анан да бирөөсү алды да, тааныштары алды деп айтып калды. Анан атам да YouTube'дан көрүп, ушул Эмилем башында эле ишенген да. Биз ишенбей. Ошентип ар кайсыдан көрүп ишенип атып кой алалы деп эле келдик. Сентябрда келдик го дейм, э? Сентябрда келдик. Сентябрдын 8-и. Ошондо очередке турганда 70-чи болуп киргенбиз тизмеге. Анан сентябрдан баштап февралда уже очередь келип 2-февраль. 1-февраль күнү кечинде, тууган күнүмдөн кийин кечинде эле чалыптыр. Анан эртеси күнү сүйлөшүп ошо очередь келди, анан үй издей бергиле деди. Анан ошондон үй издеп баштадык биз да. Негизи 6 ай деген. 6 ай күтөсүңөр деген, бирок андан эрте келген. Биринчи 2 жумабы? 2 жума активно издедик аябай. Эки жактан караштырып, үйлөр жакшы варианттар чыкпай койду такыр. Анан бир вариант чыгып, анан аякка барып келатып, анан случайно көрүп калдык да үйдүн жанынан. Ушундай сатып атканчы, анан биз кирип эле анан сразу жактырып калдык ал үйдү. Анан баасы да жакшы экен, анан келишип, сүйлөшүп, анан документтерин караштыра келсек эле ошо толук эмес экен, документтеричи. Анан ал документтерин ошо толуктап бүт алгыча ошо 1,5-2 ай болуп кетти да. Ошондо канча? 3 ай болуп кетти. 3 ай болуп кетти го даже. Баасы, анан экинчиден көп экен да, эме площадь чоң экен да, аянты чоң экен. Ошого да жакты. Анан үчүнчүдөн үйүбүздүн жаныбызда экен да, ата-энесинин үйүбүздүн жакын. Ошо жакын деп ата-энебиз дагы аябай жактырды да. Ошого анан ошого токтолуп калдык. Күттүк ошону до конца. Район Кудайберген. Ошо Жылмасов кайсымда. Өзүбүз ошол жакта, ошо мен күйөө тийген эле ошол жакта 9 жыл болду уже жашап атканыбыз. Ал районго да көнүп калдык, ошо ата-энебизге да жакын, жакшы болду. Биз ошо максимальный 2 миллион 800 жазылдык. Первоначальный бердик 25%. Анан кийин аябай ыңгайлуу экен, шарттары жакшы экен, процент деп деле айтпайсың, эмеси аз экен да. 10 жылда болгону 240 миң төлөп берет экенсиң. Ошол 2 миллион 800-дүн үстүнө кошумчасы. Анан ар бир үй бүлөгө эле кичине если постараться жакшы возможность да үй алганга. Дагы $4,000 коштук да үстүнө. Өзү сөрчөт. Ооба, көпчүлүк эле ишенбейт азыр. Тим эле азыркы эмеде машина. Дагы досторубуз толтура айтып жүргөн да. Ишенген жок. Лохотрон деп ушундай бир нерселерге эле ишенип аласыңар дешип көп болду. Анан айтчу сөзүбүз ишенгиле, аябай жакшы возможность. Биз сүйүнүп отурабыз, үйлө болуп. Биз башында кирдик да, анда мондай үй алгандар аз болчу. Азыр көбүйлүү бар эле үй алып атат, уже видеолордо көп, доказательстволор көп, азыр оңоюраак ишенишет болуш керек элдер. Надеемся.